Ош шаарында үй тибинде ачылган бала бакчалардын саны көбөйүүдө. Өкмөттүн программасынын алкагында үйүндө бала бакча ачып, ар бир тарбиячы 25 чейинки балдарды тарбиялоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Муну менен калаада мектепке чейинки билим берүүнү жакшыртуу аракети болууда. Атайын программа ишке аша баштаган жылдан бери 21 мындай бала бакча ачылса, алдыда дагы ушундай бала бакчаны ачуу ниетин билдиргендер бар. Бул программанын алкагында бүгүн Жаннат аталышындагы бала бакчасы ачылды. Ишкер бала бакча ачуу демилгесин көптөн бери кыялданып келген. Балдарын үйдө карап отурганда кошуналарынын балдарында кошо карашып жүрүп, жеке менчик бала бакча идеясы бышып жетилген. Биздин бала бакчада негизи эле сиздин балаңыз эне тилин үйрөнүү менен, эне тилинин баалуулугун үйрөнүү менен да биздин кыргыздын улуттук маданиятыбызга бир аз да болсо салым кошуу максатында ушул этно стилди тааныганбыз. Буюрса бул жака келген бала бир эле кыргыз тилинде гана эмес, биздин расмий тилибиз орус тили, дүйнөлүк тили англис тилинде дагы билим ала алат. Андан тышкары бизде дагы көптөгөн курстарыбыз бар. Анын баардыгы ичинде камтылган. Менталдык арифметика сыяктуу, скорочтение, бат окуу, шар окуу деген сыяктуу, анан тайквондо ушундай курстар да камтылган. Бул программанын алкагында бала бакчаларды ачууга лицензия берүүдө коррупциялык системаны жоюу жана жеке ишкерлер тарабынан коопсуздук талаптарын сактоо менен турак жайларда мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүү каралган. Ал программанын негизинде шаар боюнча жана ошондой эле Кыргызстан боюнча эле жалпы түшүндүрүштөр жүргүзүлүп, жеке менчик ишкерлердин үй тибиндеги бала бакчаларды ачуу боюнча иштер алып барылууда. Мисал катары айтып кетсек, бизде Ош шаарында 30га жакын ишкер катталды. Бул эме боюнча, долбоор боюнча анын 21-си ушу бүгүнкү бала бакчаны кошкондо 21 бала бакча ишке берилип атат. Бул жерде өзгөчөлүктөрү мурдагындай юстициядан катталып болсо катары жана ошондой эле билим берүү министрлигинен лицензияны алыштын кереги жок. Өзүнүн атайын уюштурулган окуусу бар, 3 күндүк окууга катышып, салык кызматынан регистрациядан каттоодон өтүп, өзүнүн ишин алып бара берсе болот. Жана ошондой эле бул жерде дагы бир өзгөчөлүктөрү минималдык санитардык нормалары жана минималдык пожарный нормаларды гана сактоо керек. Бүгүнкү күндө өлкөнүн бардык аймактарында бир жыл мурун өкмөттүк акселераторлор программасынын жеке ишкер катышуучулары тарабынан ачылган үй тибиндеги жаңы бала бакчалар ачылууда. Бул учурдагы көйгөй бул биздин шаарыбызда гана эмес, бүткүл Кыргызстан боюнча балдар бакчасы жетишсиз. Ал тургай мектеп дагы жетишсиз болуп атат. Ошондуктан ушу балдар бакчасына тартылбай калган балдарды, үйдө отурган балдарды ошо эмеге билим берүүгө, өнүктүрүүгө карата эмгек жүрүп жатат. Бизде шаарда буга чейин 38 жеке балдар бакчасы болсо, азыр учурда бүгүнкү менен ага кошумча үй шартындагы 21 бала бакчасы кошулду. Бул дагы балдардын өнүгүүсүнө бир аз да болсо жардам болуп атат. Өкмөттүн программасынын алкагында үйүндө бала бакча ачып, атайын нормаларды жана өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча окуудан өтүшөт. Ал жеке ишкерлер пилоттук долбоордун алкагында патент алуу менен бала бакча ача алышат. Бала бакча ачкан жеке ишкер аялзаты болсо, анын квалификациясын жогорулатуу же кайра даярдоо багытында бардык шарттарды түзүп берүү каралган. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектеп жашына чейинки балдарды бала бакча менен камсыздоо 24% түзөт. Бул башкаларды айтпаганда коңшу мамлекеттерден бир кыйла аз. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахмеджанов, Ош шаары.